Сүйүүнүн балын татып, жан дүйнөмдөгү сезимдерди жакшы көргөн адамыма билдирсем деген жаштарга себепчи болгон майрамдардын бири бул 14 февраль. Бул күнгө карата коомчулук ар кандай көз карашта. Айрымдары сырттан келген майрамдын бардыгы жаштарга туура эмес тарбия берип жатат деген ой пикирин билдирсе, кээ бири жаштарга бул күн өзгөчө жагат жана эсте каларлык кылып өткөрүүгө аракет кылышат. Мына ушул аты аталган майрам туурасында бүгүн биз талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сүйүү темасына арналган талкуубузга дагы коноктор келген, алар менен убакыттын жүрүшүндө маек курабыз. Ал эми алгачкыларын студиябызга чакырып баштайлы. Ал үчүн сүйүү майрамы жаштар үчүн керек. Андыктан биз майрамдоого даярбыз деген ой пикир менен келген студент Адинай Апсаматованы, ошондой эле өзүнүн дагы көз карашын билдирүү үчүн келген дагы бир коногубуз ырчы Нургүл Муратованы студиябызга чакыралы. Дейле ушул сүйүү күнү деген майрамга карата алгач өзүңүздүн ой пикириңизди билеличи. Бул майрам чындыгында коомчулукка акыркы учурларда эле келген майрам деп айтылганы менен мындай биздин коомдо өзгөчө жаштар арасында тарап бараткан сыяктуу да. Сиздин ой пикириңиз. Ушул майрамга канчалык деңгээлде маани бересиз дегендей? Жаштар өздөрүнчө баягы майрамдаша берет да. Анан бул деген убагы менен келгенде жаштар кийин чоңойгон кезде токтолот, бул калат нерсе, кала турган нерсе деп ойлойм. Анан менин оюм жакшы эле, себеби жаштык кезде майрамдашат, уже улам жаш өткөн сайын уже ал токтолот. Кайра эле жаштарга кете берет, ошондой болуш керек деп ойлойм. Демек бул жаштар үчүн керек майрам. Керек деле эмес, эми бул жаштардын бири-бирине айта албаган сүйүү, ошондо балким ошол момент кезде, ошол кезде мүмкүнчүлүк болгон кезде сүйүүн айтар. Сиз өзүңүз дагы баягы майрамдап калгансызбы? Эми жаштык кезде, эми студент кезде болгон. Себеби баягы 14-түндө баягы сүйүүн айта албай жүргөн, мындай тааныш болуп жүргөн балдар мындай белектерин көтөрүп келип, жанагыдай жүрөк деген сыяктуу эми баягы сүйүүнү билдирген. Азыр эми андай уже жаш мындай улуулаган сайын уже андай нерсе жок, уже үй бүлө. Кел Адинай. Бул майрамды майрамдаш керек деген ой пикир менен келип атасыз да. Анан сизге суроо заткым келип атат. Деги эле бул майрамды өзүңүз канча жылдан бери белгилеп келесиз жана кандай майрамдайсыз? Мен бул майрамга оюм түз эле, эч кандай каршылыгым жок. Себеп дегенде бул жаштардын да бир майрамы, сүйүүнүн өзүнчө бир эстетип туручу бир дата болуш керек. Анан күндө эле сүйүүңдү билдирип турсаң болот го дейт. Күндө билдире берсең сүйүүнүн баркы кетет да. Кандайдыр бир өзүнчө бир датасы болсо, ошол күндө эстеп бар экенин, сүйүүнүн бар экенин далилдеп туручу. Өзүм бул майрамды майрамдап көргөн эмесмин, бирок көз карашым түз эле. Быйыл майрамдайм деген ой пикириңиз барбы? Биз дагы өзүбүзчө мындай отуруп майрамдап белгилейбиз деген максаттар деле бар. Кимдер менен? Курпалаштарбы же? Курпу кыздарым менен, досторубуз менен. Жалпы эле кыргыз коомчулугундагы жаштар үчүн кандай пайдалары бар? Ар бир нерсени биринчи жаман жагынан мурун жакшы жагын көрүш керек. Бунун дагы биринчи жакшы жактарын да көрсө болот. Себеп дегенде бул өтө деле жаман нерселер болбойт. Мен көргөн эмесмин, уккан дагы эмесмин 14 февраль күнү. Бул дагы ошол жаштардын көз карашы боюнча жакшы эле нерсе. Кимдир бирөө өзүнүн сүйүктүүсүнө өзгөчө бир белек кылып, аны кубандырып, бактылуу кылат да. Кандайдыр бир кубаныч кошот. Анткени сүйгөнгө да, сүйүлгөнгө да бактылуу болгон ар бирибиз укуктуубуз, жана бири-бирибизге кубаныч тартуулап туруубуз керек. Саламатсыздарбы? Мен дагы бул майрамга көз карашым түз деп эсептейм. Себеп дегенде, мисал келтирип кетсек болот да. Мисалы өзүнүн сүйүктүү апабызга өзүнүн сезимдерин билдирип, апа мен сизди жакшы көрөм же апа мен сизди сүйөм деп айтканга кээ бирисинин эркибиз жетпейт да. Ичибизден ушундай айткыбыз келип турат, ушундай буркан шаркан болуп турат, жан дүйнөбүздө, бирок ошол нерсени сыртка чыгарып бир сөз менен айтып койго биздин кээ бирөөбүздүн эркибиз жетпейт да. Ушул эле учурда мисалы биз ошол кыз менен жигиттин ортосунда сезимди айтсак болот да. Ошол эле кыз жигитти алсак, бири-бирине бир ошол жан дүйнөсү бири-бирине тартылышып, сезими күчөп, мен сени жакшы көрөм, мен сени менен түбөлүк бирге болгум келет деген жакшынакай бир жан эргиткен сөздөрүн айткысы келип турса дагы эрки жетпейт да. Мен ойлойм, эгер ошол 14 февралды ошол майрамдап бир жакшынакай бир чын жүрөгүнөн чыккан, балким сатып алабы же балким өз колу менен жасайбы, бир жакшынакай белегин көтөрүп алып, мен сени жакшы көрөм, мен сени менен түбөлүк бирге болгум келет,
деген жакшынакай бир сөздөрүн, жүрөк жылыткан сөздөрүн айтса, демек ал балким 2 жаш кийин үй бүлө куруп кетер, келечеги балким бир болуп кетер деген нерсени айткым келип турат да. Ошондуктан бул майрам абдан бир ошо сүйүшкөндөрдүн бири-бирине сезимдерин билдирүү үчүн эң ыңгайлуу учур. Деги эле мына белек жагын айтып атасыз. Белек алганды жакшы көрөсүзбү же белек бергенди жакшы көрөсүзбү дегенди? Албетте ар бир эле инсан, ар бир эле атул жагымдуу бир жакшы жүрөктөн чыккан белектерди алгысы келет деп ойлойм. Мен деле ошол сыяктуу эле жакшы көргөн саналаштарыман, балким досторума болобу, же балким бир өзгөчө бир сезимдерди таткан бир адамымдан деле алгым келет. Менин ал эми быйылкы ошол 14 февралды майрамдаймбы деген суроону берген болсоңуз, албетте мен өзүмдүн досторум менен, жакшы көргөн адамдарым менен сөзсүз түрдө бул майрамды белгилеп, жакшы сөз айтышабызбы же жакшы бир белектерди ыйгарабызбы, сөзсүз түрдө белгилеп өтөм. Белекке даярданып атасызбы? Кандай белек алсам деп сүйүктүңүзгө? Мен баягы өзгөчөлөнтүп бир бөтөнчүрөөк белек берсемби деп ойлонуп жатам, максат кылып жатам. Өз колуман бир кандайдыр бир сувенир болобу же кандайдыр бир баягы кыргыздардын бир колоритиндеги бир жакшы буюм кече болсо дагы өз колум менен жасап, жакшы маанай менен, жакшы бир жылуу сөздөр менен ыйгаргым келет. Сиз 14 февраль сүйүү күнү майрамдайсызбы деген суроону коомчулукка таштаганбыз. Дал ушул сурамжылоону азыр көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторубузду маекке аралаштырабыз. Ошол 2 жаш жакшы көрүшүп бири-бирин ошондой күндө да бирге өткөргүсү келет. Аны ошону мен айтарым, туура жолдо. Китеп окуу менен балким ошол эки эле жакшы көрүшкөн балким бир жактарга барышсын, а бирок бизге ушул убакка чейин көрүп келгенибиз боюнча бул баягы туура эмес жактарын көрүп атабыз да. Ошонун негизинен бир жакшы жөнгө салынып, ошол жакшы бир жолдо өткөрүлсө каршы эмесмин. Анан дагы негизинен бул мусулмандарда майрам эмес. 14 февралды негизи буга чейин майрамдап көргөн эмесмин, бирок көз карашым түз эле. Бул жакшы эле майрам деп ойлойм. Эч кандай жаманчылыгы жок. Жана учурдан пайдаланып баардык сүйүшкөн парышкаларды ушул майрам менен куттуктайм. Негизи эле сүйүү сезим адам баласынын жашоосундагы кубанычты дагы, кайгыны дагы, күйүттү дагы, сүйүнүчтү дагы алып келген улуу сезимдердин бири болуп эсептелет да. Анан менин оюмча сүйүшкөндөр бир эле күнү майрамдоо болбойт да. Негизи сүйүшкөндөр бул чеги жок сүйүү деп айтып коет эмеспи? Ошо менин оюмча чыныгы сүйүшкөндөр күн сайын майрамдашы керек да. Негизи сөзсүз түрдө бир күндү белгилеп коюу деле туура, себеп дегенде бул сүйүүнүн бар экенин далилдеп турган майрамдардын бири болуп калат. 14 февраль бул сүйүү күнүнө карата мен көз карашым жакшы эле. Бул сүйүү күнү жылга эле майрамдайбыз. Жана Кудай кааласа жакында дагы майрамдайбыз деген ойлорубуз бар. Канча жыл болду сиздин майрамдап? 2-3 жыл болуп калды. Аял заты баарына татыктуу эмеспи? Сүйүүгө дагы, сүйүктүү болууга дагы баарына бакыт каалайм, бирок негизи каршымын. Мусулман динин кабыл алган эл катары бул майрамдын тарыхына токтоло кетсек, бул майрам биздин мындай кандайча айтсам, биздин көз караштарга туура келбеген майрам болуп эсептелинет. Мен бул майрамды бул убакка чейин майрамдаган эмесмин, мындан ары дагы майрамдабайм деп ойлойм. Мен бул майрамды чынында белгилей элекмин, себеби дегенде мен бул нерсеге, бул оюм төмөндөгүдөй болгондуктан мен бул нерсеге да каршы эмесмин, каршы да чыга албайм. Ар ким өзүнүн ою менен жашасын деген гана максат тилектерди коем. Мына ушундай сурамжылоодон кийин алдыдагы конокторду студиябызга чакыралы. Ал үчүн Молдо Төрөкул мечитинин башкы имамы Батырбек ажы Турдукулов, ошондой эле Кыргыз Улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинин доценти Мархамат Исабекованы студиябызга чакыралы. Бүгүн биз 14 февраль жөнүндө баягы талкуу кылып жатканыбызга байланыштуу сизге суроо узаткым келип атат. Тарыхчы катары деги эле ушул майрамдын тарыхы жөнүндө айтып өтүңүзчү бир аз. Бул майрам 14 февраль. Көп өлкөлөрдө романтикалуу майрам катарында майрамдалып келе жатканына 1,5 миң кылым болду да. Биринчи жолу бул майрам 14 февраль. Көп жазма булактарга караганыбызда биздин замандын 3-чү кылымында Рим империясында Рим императорунун армияга келген солдаттардын
өзүнүн ыйык милдетин ата мекенге кызмат кылбай эле өздөрүнүн милдетин аткарбай үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл буруп өздөрүнүн милдетин аткарбай жатканына байланыштуу буйругуна ылайык чыгарылган да. Ал ошол солдаттардын үйлөнүүсүнө тыюу салган буйрук чыгарган 3-кылымда. Тагыраак айтканыбызда 289-жылы. Анан бул буйрукту жашыруун түрдө жанагы чүркөөнүн священниги, бизче поп Валентин деген жашыруун түрдө солдаттарга жашуу нике кыйып, ага келген солдаттарга ыр жазып бериңиз деп суранып келишкен, аларга сүйүү ырларын жазып берген, анан нике кыйып берген, нике кыйгандан кийин гүлдөрдү берген, ишылып ошолордун суроосун канааттандырып аларга жардамдашкан, көмөктөшкөн. Анын жүргүзгөн жашыруун иштери императорго жетип билинип калып, анан император аны жазалап түрмөгө отургузуп, андан кийин 14 февралда өлүм жазасына тартуу жөнүндө чечим чыгарган. Ал түрмөдө отурганда аны ошол түрмөнүн күзөтчүсүнүн сокур кызы сүйүп калган, ыйык Валентинди. Анан анын сезимине ыйык Валентин жооп бере алган эмес, анткени ал өзүнүн өмүрүн ошол чиркөөгө байлап, үйлөнбөө жөнүндө өзүнө милдет койгон болчу да. Анан өлүм жазасын чыгаргандан кийин 13 февраль күнү түндө отуруп, кызга өзүнүн сүйүү сезимин билдирген кат жазган. Анан эртеси күнү аны өлтүргөндөн кийин ал кат кыздын колуна жеткен. Кыз ошол катты окуп атып, кыздын сокур көзү ачылып кеткен. Ошол ыйык Валентиндин сүйүү катынын традициясында ошондон бери жаштардын арасында бири-бирине сезимин билдирген кат жазышуу майрамы белгиленип келе жатат. Тарых ушундай, э? Тарыхы ушундай. Кыргыз коомчулугуна качан кире баштаган? Бул кыргыз коомуна Россияда, жалпы эле КМШда 90-жылдардан кийин кеңири белгиленип келе жатат. Ага чейин белгиленген деле эмес, көңүлгө бурулган эмес. Себеби муну христиан православный чиркөөсү дагы мусулман дини дагы кабыл албайт бул майрамды. Себеби православный чиркөөсүндө эч кандай ыйык Валентин деген болгон эмес дейт. Ал эми ислам дининде бул башка өлкөлөрдөн келген азгыруучу көрүнүштөр деп тыюу салат. Таптакыр тыюу салган мамлекет Сауд Арабиясы. Анда эгерде бул майрамды белгилей турган болсо, анда аларга өтө катуу жаза колдонулат. Ал эми биздин мамлекетте дагы бул балким биздики демократиялык мамлекет. Ошо демократиялык болгондон кийин майрамды алып келатат. Бул күнү жаштар өздөрүнө бири-бирин жакшы көргөн сезимдерин билдирип, кат жазышып, открыткаларды берип, үйлөнгөн шарларды, гүлдөрдү жана белектерди бири-бирине беришет. Эми ислам динине келе турган болсок, чындыгында баягы исламда 2 гана майрам бар. Ага кошулган жума кошулат, калган майрамдардын баардыгын четке кагып келет да. Бирок мына кыргыз коомчулугуна дагы жаштар өзгөчө бизге бул майрамдын кереги бар деп аткандан кийин эмне себептен шариатка бул туура келбейт? Ошонун себептери балким хадискеби, аятка таянып айтасызбы? Ошол жөнүндө айтасыңыз. Динде мажбурлоо жок дегенде, сен муну кыласың деп бирибизди эч качан мындай неме кыла албайбыз да, мажбурлай албайбыз. Бирок биз алхамдулиллах мусулманбыз, барыбыз мусулман болгондон кийин биз Алланын өкүмдөрүн аткарышыбыз керек да, туурабы балдар. Биз аткарышыбыз керек. Мына бизди Аллах тарабынан биздин мусулмандарга мынакей 2 майрамда, 2 майрамды мынакей Курман айт жана Ороз айт майрамдарын белгилеп берген, жана ошондой эле мынакей жума майрамдарына туура айтып кеттиңиз. Албетте, ана неме башка мынакей азыр эми бул сүйүү ыйык Валентин күнү деп мынакей биз жакынкы эле жылдардан баштап мына бизде пайда болуп калды. Албетте, бул нерсени биздин динибизде өтө четке каккан да, биздин динибизчи. Себеп бул деди биздин динибиздин немеси боюнча бул деди биздин динге такыр туура келбеген нерсе деди. Ошол неменин аркасынан канча адамдардын мынакей немесе тагдыры мынакей айрыкча мына жаш кыздарыбыз бар, бизде мына өсүп келе турган, келечекте эне боло турган, келечекте мындай балдарды тарбиялай турган, жана айттыңар го немеде үйдүн куту боло турган энелерибиз бир тагдыры төбөлөнүп калбасын. Ошо ыйык Валентин күнү деп ошолор бир кандайдыр бир туура эмес жолго барып коюп, туурабы? Туура эмес жолго барып коюп, ушундай
ушундай бизди неме кылганда, четке какканда. Мисалы бизге айткан эмес да, ыйык Валентин күнү болот, ошо күнү майрамдагыла делген эмес да, туурабы? Мисалы Куран аяттарында айтат. Келиңиз, мен сизге Бул бир бизге- хадис айтайын, Ага. балким ушун чечимине өтөсүз. Эгерде ким мусулман кандайдыр бир башка бир диндегилерди туураса, ошону менен бирге болот деген сыяктуу бир Албетте хадис бар бар, эмеспи? албетте. Балким ушул майрамга тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз тиешеси бар. Туура айтып атпаймынбы? Биздин немебизден, ислам дининде неме кылбаган нерсени ким бирөөгө окшошкусу келсе, окшош кылгысы келсе, ошолорду туура кылса, ошолордон болуп калат деген, туурабы? Пайгамбар айткан. Ошолордон болуп калат деген. Сен ошолор деген биз мусулман эмес, башка бир мына христиандарды, мушриктерди ээрчип кеткендей неме болуп калабыз Бул деген. күнөөбү бул майрамды майрамдаса? Албетте биздин ислам немеси боюнча күнөө. Сиз айтып атасыз, ушул күнү жаман нерселер болуп кетиши мүмкүн, кыздар жаман жолго барып калышы мүмкүн депчи. Эгер адал адамдын өзүнөн болот, эгер жаман жолго барышы мүмкүн болсо, башка күнү 14-түн күтпөйт, башка күнү да барышы мүмкүн. Адамдын өзүнөн болуш керек да. Бул күнү жөн гана жакшы маанай менен, жакшы көргөн адам менен өткөрсө да болот. Анын жаман жолу дагы бар. Ошол жаман жолго барып коюшу мүмкүн, жаман көрүнүштөр болуп жатат деп атасыз да. Анда ал жаман көрүнүш кылбай, ошо кыздар, балдар жаман жолго барбай эле майрамдай берсе, анда уруксат берилет экен да, Жок, эч кандай мен уруксат берилди деген жерим жок, кызым. Мисалы бизде уруксат берилди деген жерим жок да, туурабы? Бизге ислам дининде, мисалы биздин шариятыбызда мүмкүн эмес деди, туурабы? Бул харам деди, туурабы? Демек, ал нерсени такыр неме кылыштын кереги жок. Бул күнү сүйүүсүн тапкандар көбүрөөк болобу же жоготкондор көбүрөөк болобу? Болот, эми жоготкондор деле болот, тапкандар деле болот. Эми аны деген эми айта албайбыз. Майрамдап жүрүшкөндө ошол учурдагы коомчулук үчүн пайдасы көбүрөөк болуп турбу же зыяны көбүрөөк болуп турбу? Аларда эми көп жылдан бери аябай романтикалык майрам катары майрамдалып келген да. Көңүл бөлүшөт, э? Өзгөчө көңүл. Мисалы үчүн Англияда ушул 14-февраль күнү атайын жыгачтан пиялалар жасап, ага жүрөктүн жана ушул сүйүү символу болгон ачкычтын сүрөттөрүн тартып бири-бирине белек кылышат. Ал эми Францияда болсо абдан кымбат белектерди беришет 14 күнү бири-бирине. Жана түрдүү шоу программаларды уюштуруп, анда эң узун серенада ырдагандарга жакшы белектерди берет. Ал эми Японияда болсо ыйык Валентиндин сүрөтү тартылган фигураларды бири-бирине белек кылышат. Ар түрдүү мамлекетте бул ар түрдүү, эми Европада эркин Эле албайт. айтсаңыз, мисалы сүйүүнүн символу жүрөкчөбү же ачкычпы? Жүрөктү ачуунун символу ачкыч. Анан жүрөктү эми кеңири ал кайсы жерде болсо түшүнөсүң да. Демек сүйүүнүн символу жүрөк. Да, ошондук. Жакшы, келиңиздер, бизде да ой пикир бар экен. Саламатсыздарбы? Мен эме бергим келип атат да. Күнүгө баягы сүйүүсүн билдирип туруш, бул болбой калат, анда сүйүүдүн баркы кетип калат деген сөздү айттыңыз да. Бирок азыр сүйүктүүңүзгө жете элек экенсиз, мен ойлоп атам, ошо сүйүктүүңүзгө 15 же 16 жолугуп калдыңыз. Бирок айтууга болбойт, 14-н күтүш керек болуп калат да. Анан 1 жыл бою күтөсүз. Onun экисинде ал башка бирөөгө сөз айтып турмуш куруп кетти. Кандай болуп калат ушундай маселе? Мисалы ошол күнүгө болбой турган болсочу. Жок, сиз мени туура эмес түшүндүңүз. Мен андай мааниде айтпадым. Мисалы, күндө жубайыңызга гүл берсеңиз, гүлдүн баркы кетет деп ырда деле айтылган эмеспи? Анықтан күндө эле сүйөм дей берсеңиз, сүйөм деген сөздүн, ушу бул улуу сөздүн баркы кетип калат деген мааниде айттым. Аны билдирсеңиз болот, прям айтыштын кереги жок да, жөн эле мындай иш-аракеттер менен билдирсеңиз болот. Анан мен болсо 14-н күтүп жүрбөм, качан сүйсөм биринчи шагты албетте кыз бала таштабайт, эркек бала таштайт. Анан антип 14-н күтүп жүрүү, сиз азыр мени мындай маскалдап айтыңызбы, түшүнбөй калдым. Демек анда мен мен ушунун жообун өзүңүз айтып атасыз. Демек кайсы күнү айткан болсо сүйүүсүн, ошол күнү ошолор үчүн майрам болуп калып атат да. Демек ошол күндү белгилешет алар, 14-н эмес. Алар баягы жалпысынан болуп калат. Ошон үчүн бир күндү белгилештин кереги жок деп атам да, сүйүү үчүн. Мисалы 5-март күнү калпак күнү деп айтабыз да. Калпакты ошол күнү көп кийип чыгабыз. Анан ушул сыяктуу дагы өзүнүн бир даталуу күнү болуш керек. Ар бир нерсеничи 14-февралда сүйүүнүн туулган күнү деп койсо да болот да. Бир дата болуш керек. Келиңиз. Бул сүйүү өтө аруу, бир тунук, бир аябай сүйүп калсаң мындай сөз менен жеткире алган бир ыйык сезим да. Эми ошол мисалы тарыхтан эле кайрылсак, биздин эле ошо кинолорубузда, тасмаларыбызда мисалы ошол эле Акмөр менен Болоттун сүйүүсү, Раймал менен Бегимайдын дүйнөлүк деңгээлде масштабтала турган болсок, Ромео Джульетта ушундай сыяктуу
каармандардын персонаждардын булардын сүйүүсү кандай гана даңазалаган, даже керек болсо ошо сүйүү үчүн жанын да курмандыкка бергенге даяр болгон, сүйүктүүсүнүн баардык кадамдарга барганга даяр болгондо, демек ушул биз ушул сүйүү сезимин ушундай көкөлөтүп бир бийикке көтөрүп даңазалап атсак, эмнеге ушул 14 февралды биз ошо сүйүүнү даңазалаган күн катары биз эмнеге белгилей албайбыз деген нерсени айткым келип атат да. Ушундай эле ыйык сезим экен бул сүйүү, даже адамды өлтүрүп коюуга дагы тескеринен бир жан дүйнөсүнө бир рахат тартуулап, бир жакшы нерсени алып келүүгө дагы күчү бар болсо, анда эмнеге бул сүйүүнү биз бир күнгө датага белгилеп, пландап, бир жакшылап белгилеп койсок эмнеге болбойт? Мен Алматтан келген конакмын. Казак туугандарыңыздын салемин алып келдим. Сиздерге рахмет айткым келет. Алла разы болсун. Сүйүү деген эң жакшы нерсе. Өйткөнү эң алгачкы сүйүү, эң биринчи сүйүү кимге арналуу керек? Сол жагын айтпай жатырсыздар. Тек кана адамга арналган сүйүүдү гана айтып жатырсыздар бул жерде. Эң жогорку сүйүү ол Аллага деген сүйүү болуу керек. Аллага деген махаббат болуу керек. Алланы жакшы көрсөңүз, әрине, одан кейинги сүйүүлөр, экинчи орунда Мухаммед саллаллаху пайгамбарыбызга деген сүйүүңүз болуу керек. Одан кийин барып ата-анаңыз турат 3-чү орунда. Одан кийин барып акырындап сүйгөн жарыңыз, сүйгөн кызыңыз, сүйгөн күйөөңүз, бала чагаңыз деген сүйүүлөр солой кете берет. Ал энди мына 14 февраль деген ол бір 90-жылдарда бизге батыстан келген мейрам ғой. Жаңағы хадисти жакшы айтып кеттиңиздер, Алла разы болсун сизге. Айзада ханым. Мухаммед саллаллаху пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар жаңа. Ким бір кауымды кайталаса, соның істеген жаман әдеттерін, онда ол қауым бізден емес деген. Ал енді мына сүйүү күніне тоқталатын болсақ, мына 14 февраль кімдер үшін пайдалы болып отыр? Бұл шетелден батыстан келген мейрам болғаннан кейін, бұның ойлап тапқан адамдар үшін пайдасы өте зор болып жатыр, былайша айтқан кезде. Өйткені сол күні бәленбай жаңағы открыткалары бар, жаңағы неше түрлі сыйлықтары бар. Соны біздің ақмақтар барып сатып алып жатыр. Мен айтып кете турган болсам, чындыгында Норuz майрамы бул ислам дининин майрамы эмес. Ал эми чындыгында ислам дининде айтат, кимде ким ошол күндү бир күндү күнөөсүз өткөрсө, ошол күн ал үчүн майрам деп эсептелинет да. Ошол үчүн күнөөсүз өткөргөн күн ар бир күн өзү эле майрам. Эгерде биз бир күнгө чектеп кое турган болсок, бир сүйүүсүн ошол күнү айта турган болсо, анда ал адам эгерде чындап сүйсө, ал күндү күтпөйт. Ал ар бир учурда эле айта алат да, чын жүрөгүндө болсо, кайсыл учурда болот, ал нерсени айта алат. Ал эгер чындап сүйсө, эгерде 14 февралда болот, февраль ошондой боло турган болсо, ошол күнгө чектеле турган болсо, эгер ал айта албаса, ошол күн дагы айта албайт да. Ал эми бул нерсе менен биз белгилөө менен көптөгөн зыянга учурайбыз. Айтайын дегеним, биз пайдалуу боло турган болсо, бул аз гана адам үчүн пайдалуу болушу мүмкүн, бирок өтө көп адам үчүн зыян болот. Анткени мектеп окуучулары деле бул 14 февраль дегенде уже бири-бирин атаандашып баштайт. Сүйүү дегенде булар сүйүүнүн эмне экенин деле түшүнүшпөйт, бирок жаш балдар уже бул сүйөткөн буга белек келди, неге мага келбейт деп, даже бул садиктен башталган нерсе да. Азыркы учурда өтө чоң проблема болуп, уже бардыгы эле сүйүү деп калган. Албетте бул нерсе туура эмес деп ойлойм. Албетте сүйүү никеден кийин башталат. Ал нерсеге кереги жок, көп эле зыян алып келет. Алдыда дагы бир нече суроолор, жооптор, кызыктуу талкуулар болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Сүйүү күнү аталган майрам кыргыз коомчулугуна керекпи? Деги эле жаштарга карата кандай таасир берип жатат? Мына ошол туурасында талкуу кылып жатабыз. Ал эми келген конокторго дагы коомчулуктан суроолор келген, жооп алалы. Мурдагы кезде Раймалы Бегимай, Акмөр менен болот. Жаңыл мырзанын сүйүүсү, Канат, Зарина деген сыяктуу адамдардын сүйүүсү бул тарыхта калган. Аларды азыркыга чейин айтып келебиз. Неге азыркы кездеги сүйүүлөр тарыхта калбайт же баркы кеткенби дейт? Ал кездеги сүйүүлөр абдан таза болгон. Алардын жана ислам дининде да айтылат ба, үйлөнгөндөн кийин гана сүйүү башталат деп. Алар ошол тазалык сезимин сактаган, үйлөнгөнгө чейин кошулган эмес эч убакта, бири-бирине даже көз карашы менен билдиришкен сүйүүлөрдү. Көз карап, өздөрүнүн кылык жоруктары менен жаман жакка эч кандай барган эмес. Жана ошол сүйүүнүн артынан өздөрүнүн өмүрүн кыюуга да даяр турган да. Эми азыркы сүйүүлөр батыштын таасири көп болуп атат. 7 минутный же болбосо бир сүйүп коюп кайра эртеси күнү сүйбөй калдым деп. Көптөрү туруктуу эмес сүйүүгө.
14 февралда да жазышкан каттардын көбү эле чындыкка жата бербейт. Ал анан көпчүлүгү жанагындай мектептерде, садиктерде яшиктерди уюштурууга абдан туура эмес. Анда кээ бир кыздарга, балдарга катышпай калса алар бир канча күнгө капа болуп өздөрүнө келе албай эметиши мүмкүн. Мугалим катары, эне катары өзүңүздүн ой пикириңизди айтыңызчы. Дейли кыргыз коомчулугу үчүн бул майрамдын пайдасы көбүрөөкпү же зыяны көбүрөөкпү? Мисалы үчүн биз деле жаш болгонбуз, студент болгонбуз, мындай майрам жок болчу. 14 февраль дегенди билчү да эмеспиз. Ал кийин 90-жылдардан кийин эле баягы батыштан келип атат, чыгыштан наркотиктер келип атат, например. Ошондой эле агымдардын катарында келип калды да майрам түрүндө. Ошондуктан мен бул майрамды анча деле колдобойм. Ушул майрамды майрамдап жатканда тарыхына маани бересизби дейт? Ооба, тарыхын билем. Бул Валентиндин сүйүү үчүн курман болгон күнүнө карата болгон. Бул ушул сүйүү күнү деп аталып келинет. Анан бул эжелердин убагында бул майрамдалбай калган болсо, балким булар үчүн чочундай сезилиши мүмкүн. Бирок убакыты кетип, балким биз дагы кийин кандай бир жылдардан кийин дагы башкача майрамдар келеттир. Ата баба майрамдаган эмес, мен да майрамдабайм деген болбойт. Анткени убак сайын эле жаңылыштык өзгөрүүлөр кирип туруш керек. Ошондо жашоо кызыктуураак болот. Ушул күндү календарга кызыл кылып белгилешин каалайт белеңиздер? Каалайт элем. Кызыл кылып белгилегенден кийин буну адамдын каалоосу боюнча каалагандар өткөрөт, каалагандар өткөрбөйт. Ар ким өзүнүн ою менен жашаш керек. Бирөөнү биз өткөрбөйсүң, бул биздин майрам эмес деп тыюу салганга да болбойт. Демек, кызыл кылып кабыл алгандан кийин мамлекеттик деңгээлде ушул күнү иш күн деп белгиленбей, э? Бирок антейин десе, көп адамдар каршы чыкса керек. Келиңиздер. Сонун жооптор болуп атат. Бул күнү сизди куттуктап белек бергендер болобу? Сиз кандай кабыл аласыз? Деги эле ушул күнгө карата ырчылар дагы концерт коет эмеспи? Сиздер дагы ошондой концерттерге катышып каласыздарбы дейт. Казанчынын өз жерге кайдан кулак чыгарса дегендей, ар ким өзү майрамдай беришет. Баягы убакыт, мезгил өзү барып токтотот. Баягы майрамды. Ушул эле. Белек аласызбы деген суроолор келди. Уже жаштар белек күтсө болот го, эми бизге келмей калды белектер деп койбойсузбу? Келиңиз, сизге суроо. Дал ушул күнү кулпуга ачкычты бекитип туруп, анан аны сүйүүбүз бекем болсун деп ачкычты суу түбүнө ыргытышат эмеспи? Мына ушуларга ишенсе болобу? Бизнесте неме кылгандардын эле пайдасы болушу керек. Себеби кулпуларды сатып өткөрүш керек, кандай товарды. Мен андай нерсеге ишенбейм. Себеби биздин тагдырыбызды Алла жазгандай болот. Биз аны өзгөртө албайбыз. Аны бактылуу болот, бактсыз болбойт деп. Бактылуулук, бактысыздык бул Алла тарабынан берилет. Жана Аллах бизге айтып атат, мен бактылуулукту динге койгон, башка жактан издебегиле деди. Албетте, бардык нерсе Алланын айтканы өкүмү менен гана болот. Анан биз аны кулп ыргытабызбы, ыргытпайбыз, анда биз бактылуу болуп кете албайбыз. Экинчи суроо сизге. Жаштар кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшөт эмеспи? Айрымдары кыз жигит болуп сүйлөшкөн күнөө дешет. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Азыр сүйөм деселе кандайдыр бири-бирине жакындап болуп неме кылышып, мисалы бизде айтып атат, биздин шариятыбыз өкүм кылганда динибиз, эгерде сен деди пайгамбар Расулуллах айтканда, биз динибизде айтып атат, никеси жок адамдын колун кармагандан көрө кызып турган чокту кармаганың абзел деди, ошол жакшыраак деди да. Ошондой неме болуп турат. Анан неме азыр сүйүүсүн неме алгандан кийин башкача бир жолдор менен неме болуп калды, өтө эле бири-бирине жакын болуп, кандай десем, зынакорлукка барат. Зынакорлук деп коелам. Туура айттыңыз, өтө туура айттыңыз да. Мен айтыштан тартынып аттым элем, албетте. Ошондой эле зынакорлукка барып неме болуп кетип атат да. Ушул нерселер өтө мындай кооптуу болуп, кандайдыр күнөө болуп, кандайдыр бир адамдар ушунчалык жаман. Демек шариятта кыз жигит болгонго болбойт. Шариятка эми кыз жигит болгонго болбойт. Ошо айтып атпайсыздарбы, илгеркилер ошо Раймалы менен Бегимайдын жакмөр менен болотун учурунда мезгилинде алар көз караш менен биргиччү, алар азыркы жаштарда эмес болчу, алардын сүйүүсү бийик болчу, таза болчу, азыркылардыкы туруксуз болуп калды депчи. Балким ушул маселенин өзөгү ошол биздин бала чагыбызда жаткандыр да. Балким ошол болот менен Акмөрдүн ата-энеси алардын ошол болот менен Акмөрдүн жүрөгүнө башкача тарбия уюткандыр деген нерсени айткым келип атат да. Андай биздин эми ар бир ата-эне эч качан баласына жаман тарбия бергиси келбейт жана жамандык каалабайт да. Бирок ошентсе дагы азыркы ата-энелер мисалы ошо баласынын жүрөгүнө кыргыздын каада салтын сүйүү деген кандай сезим болуш керек, кандай өзүн алып жүрүш керек ошо сүйгөн адамына, сүйүүсүн кандай эме шартта, кандай учурда билдириш керек, кандай жол менен билдириш керек. Ошол нерсенин баарын балким биздин жүрөгүбүзгө биздин ата-энебиз салбай аткандыр. Бирок 14 февраль бул кызыл менен белгиленип эч кандай иш күн эмес деп жарыяланган эмес да. Ошол себептен бул мен үчүн бир катардагы күндөрдүн эле катарын толуктайт.
эч кандай бир майрамдап же болбосо белек берүү деген жок да. Анан экинчиден бул биздин менталитетибизге таптакыр туура келбейт. Баягы 14-февраль десе эле баягы жолго калышып, анан майрам уюштуруп, ошонун кесепетинен ар кандай чыр-чатак окуялар чыгып, же болбосо өзүнө өзү жанын кыюуга барган дагы учурлар болуп атат да. Ошондуктан мисалы биздин жашынакай эле катардагы күндөрдүн катарына кошуп, сүйүүнү мисалы эгер жакшы көрө турган болсоң, жакшы маанай тартуулагың келип турса, аны күн сайын эле сөзсүз эле Акылай, сизге суроо заткым келет, кошумча. Учурдагы жаштар, макул мурдакылар бир таза сүйүү менен келишкен экен да. Учурдагы жаштар кандай сүйүшөт, жана учурдагы жаштар кандай майрамдашат? Келиңиз мындай ачык эле сүйлөшөбүз. Эми учурдагы жаштар деп азыр мисалы убакыт өткөн сайын эле азыр жаштар батыштын же биздин коомдо агымы келип атпайбы? Ошол себептен жаштар деп эле жаштар өзгөрдү деп улумун тараптан дагы бир башкача пикирлер айтылып атат да. Анан бул ар бир адамдын өзүнөн болуш керек. Бир ошол жеке үй бүлөсүнөн кандай тарбияланып чыкса, кийин деле ошондой калат да. Анан мисалы 5 кол тең эмес да, жаштардын арасында дагы ошондой бир жаман жолдо жүргөн адамдар дагы болушу мүмкүн. Анан алар өздөрү ошо 14-февраль деп аны жаман жакка нукка буруп майрамдап кетиши мүмкүн да. Анан мен мисалы сиз коомчулуктан көрүп жүргөндө ушул 14-күнү кандай каякка барышат көбүнчө, кандай майрамдашат, эмнени байкайсыз? Мен негизи өзүм кызыкпайм деле да, 14-февраль десечи мындай унутуп деле калам, кээде мындай жөн эле өтүп кетет да. Анан мен айтып калышат кээ бирлер мисалы киного бардык, анан тиги кафеге бардык, же болбосо бир жакка барып дагы мындай курбуларым бар, мындай белек берди мага депчи айтып калышат. Эми таптакыр майрамдалбай калган жок. Мисалы ошол 14-февралда азыркы муун азыркы жаштар майрамдашат дегенде эле мисалы кээ бир улумундар түнкү клубтарды, мындай жаман бир жагымсыз көрүнүштөрдү элестетишет да. Бирок биз бул майрамды андай түнкү клубтарга барбастан, түн жарымда көчөдө жүрбөстөн, жакшынакай эле бир жагымдуу маанайда кичинекей бир ашкана болобу, же болбосо жөн гана көчөдөн жолугушуп, жакшы бир сөзүңдү арнап, жакшы бир белегиңди берип коюш деле бул деле майрамды белгилөө болуп эсептелет да. Тура эле кетип каласыңар. Майраң менен деп тура эле кетип каласыңарбы? Майраң менен деп балким бир жакка барып мындай сейилдешеби, бир жаңылдуу маек курушабы, ошентип деле ошондой түр менен деле белгилесе болот да. Жакшы, кимде ой пикир калды? Ой пикир калдыбы? Кыска нуска айтыңыздар. Бул кыздарыбыз дагы, бул кызыбыз дагы аябай жакшы маселени көтөрдү. Алла ыраазы болсун кызым. Албетте эми мындай болуп атат да, бизден ушу мен айтайын дегеним илгерки мына сүйүүлөрдү айтпадыкпы? Мына Болот менен Акмөрдөн, Раймалы менен Бегимайдын сүйүүлөрүн айттык. Мисалы Олжобай менен Кишимжандын сүйүүлөрүн айтканбыз, алар тиги өлүмгө чейин барды дебедикпи? Туура. Алардын сүйүүлөрү ушундай таза болгон деп айтып атабыз го. Азыркы сүйүүлөр кандай болуп атат? Азыркы сүйүүлөр мисалы чыныгы жүрөктөн чыккан сүйүү болбой калып атат. Мен барын эле айтпайм. Себеби азыркылар эмнеге карап калдык? Азыркылар биринчи адамдын финансылык немесине карап калдык. Азыр көрүп атабыз да. Чөнтөгүндө акча бар болсо сүйөт. Кимин акчасы болсо көп жерде ошондой болуп калды азыр. Алдымда алмашпай сүйөт деп койбойсуз. Жок, туура. Эгер сурайт азыркылар сразу эле кокуймугун акчасы көп экен, бул байдын баласы, бунун кокуймугундай кымбат машина минет, бул мындай деп азыркы сүйүлөр менен мурдакы сүйүлөрдөн мен барын айтпайм, 100% мен. Ошондойлор көбөйүп калды да азырчы. Бүт барлар ошондой нерсеге неме кылып калышты да. Илгерки сүйүү менен азыркы сүйүүлөрдү такыр салыштырып болбойт. Жакшы, бизде Астанадан келген коногубузга да акыркы суроону бергим келип атат. Дейли ушул казак туугандарыбызда дейли, бул майрамдагы ушул азыркы биздин коомчулуктагы сыяктуу бир көйгөйлүү же болбосо бир талаш тартышты жарата турган маселе катары мындай кабыл алынабы? Биздин элде энди зайырлы мемлекет болгондон кийин буган такыр сиздердин тил менен айтсак такыр али тыйым салынган жок. Бирок биз мына Казакстан мусулмандары диний баскармасынын имамдары менен бирлешип, теологдор менен бирлешип, дин өкүлдөрү менен бирлешип, осы февралга каршы 14 басталардан бурун, 1 ай бурун, 2 ай бурун иш-чаралар өткүзөбүз. Муна мейрамды тойлоого болмойт. Казыр Кудайга шүкүр биздин элимизде көптөгөн окуу орундары будан бас тартып жатыр. Оган Алла ыраазы болсун дейбиз. Түшүнгөн адамдар, акылды адамдар ар жаман нерсенин де өз бир керемет жакшы жактары болуп калса, сонун жакшы жагын алат экен да.
көрөрмандарды эске алып туруп, көрүүчүлөргө эскертүү иретинде өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Сизден баштайбыз. Берүүнү уюштурган, неме кылган, мушу студия барыңарга рахмат. Ошо аян эмесин, телебердин немелерине. Алла разы болсун барыңардан. Албетте, мынакей биздин Алматыдан келген мынау коногубуз дагы, эжекебиз дагы аябай жакшы сөздөрдү айтты. Албетте, мынау ырчы карындашым бай айтпадыбы? Сүйүү никеден кийин башталат деп. Туурабы? Сүйүүдөн кийин никеден кийин башталат деген ал өтө туура нерсе да. Мисалы, илгери биздин ата-бабаларыбыз мындай бала чакасын неме кылбастан балдарынан сурабайды эле, туурабы? Үйлөп кое беришкен, ошолор деле 5тен 10дон балалуу болуп, жакшы бактылуу жашашкан, албетте. Ошондуктан албетте биз Алла тыюу салган нерсени албетте биз кайтышыбыз керек да. Алла бизге тыюу салган нерсенин бардыгын кайтышыбыз керек. Албетте бизге дин немеге бактылуулукту албетте айта. Динди эки дүйнө бактылуулугу менен динге койдум деди, туурабы? Биринчиден бул коногубуз айткандай, биринчи биздин эң башкы сүйүүбүз, жүрөгүбүздө сүйүүбүз албетте айтат. Бул деме жүрөк, ошо жерде бир үзүмет бар, ошого көңүл бургула деди да. Ошол оңолсо бар оңолот, эгер ошол бузулса бардык нерсе бузулат дегендей, албетте биринчи сүйүүбүз Аллахка болуш керек да, туурабы? Аллахты сүйсөк, коногубуз айткандай албетте биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, ата-энебизге, бала чакабызга болгон сүйүүбүз болсо, анан кийин ошол бардык нерсе ошо менен оңолот экен да. Анан эми бул келип кете турган мына Валентин сүйүүсү деген бир болбогон эле нерсе, албетте биздин динибиз тыюу салган нерсе. Мен жаштарга айткым келет эле ушул нерседен аябай алыс болойлук. Албетте биз кандайдыр бир батыштын, кандайдыр бир болбогон нерселерин туурап алып, эртең акыретте кандайсы күнөө Алланын астында бар күнөөкөр болуп калбайлык балдарым. Ошон үчүн албетте туура жол менен кеткиле. Бизди динибиз көрсөткөн, шариятыбыз көрсөткөн жол менен, ата-энелерибиз көрсөткөн, тарбия берген тарбиясы менен багыт алып, ушу туура жолдорго барайлык. Ушундай жакшы теманы көтөргөн Айзада, сага чоң рахмат. Ушу ишиңе ийгилик, ошентип эле жакшы кыргызга пайдасы тиген кеңештерди берип жүрөр. Анан мен айтмакчымын, негизи мусулманчылыкта бул майрам жок. Эми ким майрамдаса, өздөрүнчө майрамдаса керек. Аны биз эч качан тыя албайбыз. Ошон үчүн сүйгүлө, сүйүү деген кайсы моментте келет, аны биз билбейбиз. Бир гана 14 менен чектелбейт. Ошон үчүн баарыңыздарга бакыт каалайм. Сүйгүлө, сүйүшкүлө. Келиңиз, Адинай. Бүгүн абдан кызыктуу талкуу болду. Сизге чоң рахмат. Жакшы теманы алып чыктыңыз. Жана бизде демократиялык мамлекет болгон үчүн эч кимди биз тыюу салбайбыз. Бул майрам тозбогула деп каалоочулар тосто болот. Бирок чектен чыкпай, жаман максатты көздөбөсүн, жакшы маанайда бири-бирине жагымдуу, маанай жагымдуу белектерди берип тосто болот. Бардыгын куттуктайм. Жакшы, албетте ар ким оюн баалай билебиз. Кыргыз жаштары чындыгында статистикада өтө көп ажырашып атат да азыр. Ушул силердин передачаңарда пайдасы тийип, Валентин күнүнүн жардамы менен эмес, чындыгында турмушта өздөрүнүн теңин таап, ошону менен түбөлүктүү жашап, ажырашпай, жакшы турмуш куруп, келечекте өздөрүнүн ордун таап, кыргыз элине пайдасын тие турган үй бүлөлөрдү курушун каалайт элем. Бул Валентин күнүнө тиешелүү эмес. Бул просто алардын өзүнөн зависит этет. Кандай мезгилде, кайсы убакта өзүнүн теңин табат, кайсы мезгилде сүйүү келет. Ошол келген сүйүүнү чындыгында бартап, кармап калып, ажырашпай, бирин-бири жакшы түшүнүп, ошол турмушта бала чака күтүп, ата-энесинин мына муундан өтүп келе жаткан турмуш тиричиликти жакшынакай ынтымактуу улантышында кеп барды. Ошондуктан мен Валентин күнүнө каршымын, колдобойм. Анысы деле турмуш кылса болот. Чоң рахмат. Сүйүү күнү, тагыраак айтканда махабат күнү деп аталган майрамга карата бүгүн биз талкуу кылдык. Албетте көрөрмандар өздөрү жыйынтык чыгарат, бирок кандай болгон күндө дагы майрам ким тарабынан келген, анын тарыхы кандай, мына ушул нерсеге жана ошондой эле мунун пайдасы көбүрөкпү же зыяны көбүрөкпү? Дал ушул суроолорду өзүңүздөргө берип, жыйынтык чыгарасыздар деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.